Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басарынын шайлоо боюнча жашыруун добуш берүүнү өткөрүү үчүн эсептөө комиссиянын жыйналышынын 2010 жылдын 13 декабрындагы 3-протоколу. Депутат Талант Турдумаматович Мамытовдун талапкерлери үчүн макул 36. Депутат Мирлан Исабекович Бакировдун талапкерлиги үчүн макул 61. Депутат Сайдулла Канболотович Нышановдун талапкерлиги үчүн макул 18. Баарына каршы 2 добуш берилген. Чечилди. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басарлыгына депутат Бакиров Мирлан Исабековичтин шайланды. Урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу коллегалар, шайлоо атаандаштык негизде демократиялык принцип менен таза, акыйкат өткөнү үчүн жалпы парламентке, анчынен комиссиянын төрагасы Талабек Айтмаматовичке жана комиссия мүчөлөрүнө ыраазычылык билдирем. Урматтуу депутаттар, мен болгон күч аракетимди, билимимди, тажрыйбамды şu parlamentin önügü stratегиясы кабыл алынган 2021 жылга чейин эл аралык мамиледе, парламент аралык мамилени бекемдөөгө, Түркпа, МПА, биздин эл аралык донорлор менен иштөөдө, Инжай, Айрай сыяктуу şu parlamentin өнүгүүсүнө болгон күч аракет жумшайм. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Аман болойлу, баарыңыздарга жакшылык, ынтымак, биримдик каалайм. Рахмат сиздерге.